Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен Атужанов Максут Маккамолу. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарында көптөн бери 20 жылдан бери эмгек кылып келе жаткан Баткен шаарында ийгиликтүү эң алдыңкы радиолордун бири Салам радиосу боюнча сиздер менен бул чыгарылышта көрсөтөм. Салам радионун ишмердүүлүгү боюнча маектешебиз. Андыктан биздин чыгарылышта акырына чейин көрүңүздөр, аябай кызыктуу материал болмокчу. Баткен шаарынын 8 март көчөсүндө жайгашкан Салам медиа, Салам радио борбору дал ушул жер. Мынакей, караңыздар. Мен азыр ичинде жетекчиси Гүлбарчын Амирова эжекебиз бизди күтүп турган чагы, ошол менен бирге маектешебиз. Кызыктуу маек болот. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр, туугандар. Мынакей, караңыздар. Салам медианын, Салам радионун имараты дал ушул жер. Киргенде аура башкача, туугандар. Келсеңиздер эле ушундай көңүлүңүз ачылат, радионун ишмердүүлүгү бул аябай жакшы. Бул жерде мынакей караңыздар, сонун отуруп жылдыздардын, актерлордун сүрөттөрүнө коюп коюптур. Мен азыр жетекчиси Амирова Гүлбарчын эже менен баарлашам. Саламатсызбы, кандайсыз эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Чапчабай иштеп атасыздарбы? Жакшы, рахмат. Сиздер тарапка келип калдык эми. Кош келипсиңер. Быйыл 20 жыл болгонуна байланыштуу сиздер менен бир аз радионун тарыхы боюнча маектешели деген. Рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чапчабай иштеп атасыздар. Рахмат. Рахмат, өзүңөр кандай? Баткенден соң жаңылыктарды чыгарып жүрөсүңөр, ийгиликтерди. Гүлбарчынжы? Так, эми бир аз суроолорго неме келсеңиз, айтсаңыз эже, бул жалпы радиодо эмгек жамаатта канча журналисттер иштейт эми? Бизде азыр 2-3 бир 10дой эмебиз бар. Кызматкерибиз бар. 10дой кызматкер эмгектенебиз. Анан кийин долбоор болуп калган мезгилде даже 20га да жетип калабыз. Бирок бул ишибизге карап ошондой кете берет. Постоянно он иштейт. Бухгалтериянын кийин өзү пресс катчыларыбыз башка жакта, башка айылдарда дагы бар ошондой иштешет. Ошол бизге өзүң айткандай быйыл 20 жыл болду, 21-жылга өтүп баратабыз. 2021 20 жыл болду сиздерге. Ошондо 2001-жылы бул радио негизделген. Мен дагы жакшы билем да, Гүлбарчынчы, биз дагы балалыгыбыз ушул радиону угуп, ушуну туулган күндөрүмдү куттуктап, ушинтип жүрүп өткөн да балалыгыбыз, ушул радио менен чоңойгонбуз. 20 жылда кандай өзгөрүүлөр болду? 20 жылда жана сен өзүң айтып кеткендей, биринчи Баткенде ушу радио деп ачылганда, магазиндерге барганда дагы эле радио канча деп сурабай, ана Салам радиосудан берчи деп, даже радиоприемникти ошондой алып жүргөн да элдерчи, ошо эме аталып жүргөн. Радиоприемникти дагы элдер ушу радио Салам чыккандан кийин алып, ушу радио бар экен, ошол эме ушундай чыга турганын билип алып баштаган. Азыр эми 2018-жылы бул замандын өнүккөндүгү болгондуктан өзүнчө бир медиа компания болуп өзгөрдүк да. Интерньюз Кыргызстандын колдоосу менен азыр мен сага эмени көргөзүп берейин. Өзүбүздүн студиябыз менен тааныштырып өтөйүн. Студиябыз менен таанышайлы биринчи. Студия менен таанышып келели, анан кийин биз азыр студиясына кирип баратабыз. Кош келипсиңер бул жака. Охо, бул жак ишиңиздер ушул жерде жүрөт турбайбы? Ооба, ушул жерде болот. Бул жерде түз эфир болот. Түз эфир жүрөт. Түз эфирде ачык маектер болот бул жерде, анан атайын чакырган конокторубуз болот. Бизде азыр атайын өзү чыгарылыштарыбыз бар. Бул ден соолук программасы жумасына бир жолу обязательно чыгып турат. Түз байланышып, элдер врач менен түз баарлашып, өзүнө керектүү консультация алса болот, маек алышат. Анан дагы ошо юридикалык колдоо ГГУПтун юристтери келет, ал бир айда бир жолу чыгат ал эфирибиз, аны биздин угарман көрмандарыбыз билишет. Ал жерге дагы өздөрүнүн прямой суроолоруну бир жума 10 күн алдын биз анонс беребиз. Суроолорун калтырып кетишет, анан кийин ошол эле суроолорго ар айдын биринде жооп алышат. Бир айда бир жолу ошондой эфирибиз бар.
Ушул жерде түз эфирлер ар дайым чыгып чагылдырып ушул жерде болуп турат. Келем деген конокторго ар дайым кубанычтабыз. Кучак жайып кошуп алабыз. Бизге эшик ачык, бизге келип өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөрдү, көйгөй эмес, ийгиликтериңиздерди, ийгилик сырларыңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым сиздерде ачык. күнүмдүк атайын программаңыздар бар. Расписание боюнча иш алып барасыздар. Радиодо FM 106.4 толкунунда жаңырат. 106.4 толкунунда жаңырабыз. Биз эртең менен 9-дан баштап саат 7-де азаттыкты беребиз. 7-ден 9-га чейин азаттык берилип кетет. Биздин угармандар азаттыкка да кызыгып уккандар бар. Азаттык менен кызматташып келебиз көп жылдан бери. Анан кийин 9-дан баштап уже бизде развлекательный эфирлер чыгат. Булду шашка эфирлери чыгат. Бул жерде пайдалуу кеңештерди, сулуулук боюнча, ден соолук боюнча, теги эле бүгүнкү күндүн тарыхы боюнча, күн жылдыздары боюнча информацияларды, маалыматтарды алып, кыздар эртең менен саат 9-дан 11-ге чейин эфирди өткөрүшөт. Анан кайра эле 1 саат 12-ден 1-ге чейин бизде Ырсунан программасы болот. Ырсунанда дагы радиого түз байланышып чыгып, ошол жерден каалоо тилектерди, куттуктоолорду айтып алса болот. Анан негизги бул жагыңыздар студия экен, коноктор кабыл алуу, эфирди жүргүзүү. Эфирибиз биздин радионун эмеси ушул жерде жаңырып. Бул жакта ишмердүүлүгүңүздөр менен да бир аз таанышсак, мына урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, кандай сонун 20 жылдык тарыхы бар өтө сонун радиода булчу. Мен дагы негизи ушул радиону угуп чоңойгом, биздин баткендиктер дагы ушул радиону угуп чоңойгон. Бул жакта мынакей жумуш жүрүп жатат. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы, жумушуңуздар жакшы жүрүп жатабы? Мынакей. Гүлбарчын, булар кандай жумуштар атат эми? Бул биздин жана айтып өткөнбү, түз эфир жүрөт депчи. Ушул түз эфирди века айтып кетсем, ушул чамадан менен бере алабыз биз. Бул века биздин техник, мындайча айтканда универсал. Бизде бул радио салонунда бардыгы эле универсал болобуз. Максут. Бирибиздин жумушубузду бирибиз, ар бирибиз жасаганга, аткарганга даяр турабыз. Ушул биздин радионун мотору болуп эсептелинет. Ушул жерде бека мына түз эфирде чыкканда ар бир эмесине түшүндүрүп кетсең бека. Бул жерден ошол прямой эфирди тартабыз. 3 камерабыз бар ал жакта, ошол жерден управление кылабыз. Өзүңүздөр көргөндөй мына камераларды алыстатып, жакындатып, кыймылдатып эки жака конокту жакшы тарабынан алып бергенге аракет кылабыз. Бул биздин аппарат ошо КТРК иштетип жүргөн аппараттардан эң алдыңкы аппараттардан деп эсептейбиз. Интервьюсуга дагы ыраазычылык билдиребиз ушундай аппараттарды. Жакшы, жумушуңуз сонун экен. Бул жакта булар кабарчыларыңыз болсо керек, Бул жерде главный редакторубуз отурат. Бул Чолпон Бирдикулова. Азыркы учурда ошо Чолпондун колунда 2 волонтер кызыбыз окуп жатат. Булар студенттер, журналисттер, 6 айлык долбоор менен буларды өзүбүзгө Салам медиага жаш күчтүү журналисттерди даярдаганга ушундай окуп жүрүп жатат. Бул биздин универсал оператор и ведущий. Айттым го, бизде баарыбыз универсал болуп кетебиз. Ошондой ынтымактуу үй бүлөбүз. Бул дагы биздин жаш журналист. Бизде бири-бирибизди толуктап, бирөөбүз дагы жок болуп калсак, жумушубуз үзүлүп калгандай сезилет. Ар бирибиздин ордубуз бар. Ар бирибиздин ордубуз бар. Эми эже айтып кетсеңиз, бул жерде азыр мен бир суроо берейин сизге. Негизи Баткенден чыккан журналисттердин көпчүлүгүнүн тушоосу ушул Салам радиодо кесилген. Аны сиз да жакшы билесиз да. Анан эң негизги негиздөөчүңүздөр Улукбу Амирова эже боюнча дагы мен бир аз сүйлөшөлү. Бул жерде эң негизги эжемдин эмесин мен сага биз тилекке каршы ушул бул Кудайдын буйругу экен, жүрөгүңдөн ыйлап жолдогону менен мындай уже көнүп калат экенсиң, айла жок, бул эме кылыш керек экен. Бул жакка кирели. Тагдырдын ушундай сыноосуна эме кылбаганга айла жок экен. Мен бул жерден айтып берейин сага. Бул жерде өз эжемдин өзүнүн кабинети болчу. Бул жер өзүнүн кабинети, мынакей. Кабинети болчу. Мына урматтуу көрүүчүлөр, силерге ушул жерден айтып кетейин, бул Салам радиосунун негизги түптөөчүсү
Улукбуба Амирова эжекебиз болгон. Азыркы учурда 2001 оору суркоодон оорунун айынан тилекке каршы бул ааламдан көз жумган. Бирок чындыгында Улукбуба Амирова эжекебиздин эмгеги өтө сонун, өтө баа жеткис эмгек деп айтат элем. Бул жерден жаңы эле мына жерде көрсөңүздөр болот. Эжемдин сыйлыктары мен азыр уже буларды сыймык менен көрсөтүп калдым. Ушундай алды эле деп калдым. Ушундай президенттин колунан алып, немелерин айтып калдым. Анан именно ушу журналистика боюнча чет мамлекеттерде, Америкада, Лондондо барып келген өзүнүн практикалык жумуштарынан иштери бар эле. Мына ал жерде Американын бир ТВ студиясында отурат. Бул жерде бул Американын бир радио немесинде жүргөн эмелери бар. Демек, жумушту алдына жылдыруу үчүн көптөгөн өлкөлөргө чыгып, практика жүзүндө алып келген. Практика жүзүндө эмелерине үйрөнүп келген. Анан сыйлыктары көп, жасаган эмгеги көп. Бул жерден баарын эле көрсөңөр болот. Баарыбыз эми бир эле өкүндүргөн нерсе ушу бул эми Кудайдын буйругу экен. Бул мен өзүм дагы эле ушул кеткенден кийин келип калдым. Ушу эжемдин иши мындай улансын деген эмеде ушул эмеден келип, азыр эми Кудайга шүгүр жасаган эмгектерин көрүп баалап, өзү башында адам тирүү болгондо баалабайсың деген ошол эме экен, жаныңда жүрсө билбейт экенсиң. Алыстагандан кийин анан кийин көрүп баалайт экенсиң да. Бул ушул бул биз адамдардын ушунчалык эмебиз ошондой экен да. Бул баарында эле ошондой болушу керек. Мындай эме эжем деп эле мындай бир тууганым мындай деп ушунчалык бул Баткен элине тегеле Кыргызстанга мындай салым кошкон салымы чоң экен. Ооба. Медиа тармакта эң эле чоң салымды кошуп келген экен. Мен аны чындыгында ошо эжем көз өткөндөн кийин окууларга барып жүрүп, ошол жакта иштешкен курдаштары менен, коллектив менен жолукканда ушунчалык мен Улукбу эженин жумушуну, иштеген энергиясын көрүп туруп, энергия алат элем деген эмелерди угуп, өзүмчө курсам болот экенсиң. Ушундай эмгеги чоң, бизге Баткенден ушундай жаңылыктарды, маалыматтарды тез жеткирип турган площадка түзүп берген деп айтканда көп мындай өтсө дагы аркасынан жакшы сөздөр калып, айтылып, ошол өчпөй келгени бул ошол гана мындай кубандырып, ынандырып калат экен да. Ошол. Негизи Улукбу Амирова эжекебиз өзүнүн булбул үнү менен бүтүндөй Баткен облусунун элинин жүрөгүнө түнөк тапкан. Андан сырткары көптөгөн жылдыздарды Баткенге тааныстырган десем болот. Аябай салымы чоң да. Чындыгында мындан аркы дагы биз ар дайым ушуну эскерип жүрөбүз, эмгегини билебиз. Эми айтып кетсеңиз, Гүлбарчынжы, мындан кийинки кадамдарыңыздар, келечекте алдыңкы пландарыңыздар кандай? Мисалы үчүн Салам медиа мына 20 жылдын ичинде ушундай ийгиликке жетишти. Алдында дагы Кудай буйруса жылдар бар. Кандай пландар менен кетип жатасыздар? Бизде азыр пландарыбыз Аманов Тариев Салам медианын директору. Бул азыр планыбыз эми Кудай буйруса ишке ашат деп турабыз. Ушу Борбордон дагы өзүбүздүн бир филиалыбызды ачып, Бишкек шаарынан, Кудай буйруса. Азыр студия ачылды. Мындай көп эме ага деле аппарат керек экен, эме керек экен. Просто биз азыр звукозапись боюнча эле барып, анан өзү Аманов Тариев ошол маданият тармагында музыка менен ышыктуу болгондуктан азыр өзүнүн аппараттары менен аудиозапись эмелерди кылганга бир студияны ачып даярдады. Эми Кудай буйруса ошол жерден мен план кылып атабыз. Түз байланышта биз Баткен областында мисалы эксперттер аз, бизде действительно жооп ала албайбыз. Көптөгөн көйгөйлөрүбүзгө ошол жерде Кудай буйруса ишке ашып калса, түзмө түз онлайн байланышып өзүбүздүн Борбордогу студиябыз менен түзмө түз Баткен элине, дүйнө жүзүнө чыгабыз деген ошондой пландарыбыз бар. Анан кийин дагы бир пландарыбыз көп да. Айтыңыз. Биздин көрүүчүлөр билген жакшы да.
пландарыбыз көп, эми айтыла берсе орундалат дегендей частный ТВ ачабыз деген оюбуз бар. Себеби дегенде регион жакта бул ТВ бааланат экен да. Мен эми ТВ калып кетет, азыр өнүгөт, баары эле телефон менен жүрөт деген менен биз былтыр Баткенде туруп телевизор көрбөйбүз. Чындыгында мен өзүм көрбөймүн. Убакыт мындай билбейм, телевизор дегенде эле телефон карап көрүп алабыз да. Бирок айыл жергесине барганыңда интернет слабый болуп калат экен. Же мындай ал жерде атмосфера башка болот экен дагы, ушул телевизордун баалуулугу байкалат да. Эми биз Баткен областында болгондон кийин, региональный болгондон кийин эми Кудай буйрса, насип кылса ошол частный ТВ кылганга аракет кылып, ошол багытта барабыз деген ойлорубуз бар. Эми бирок биринчи эң жакшы план экен. Салам телевидениясы болуп калат, Кудай буйрса. ТВ деп Кудай буйрса ошол, анан кийин Борбордогу биздин филиал уже ачылды деп деле айта алам, бирок мындай эфирге пока бере элекпиз, түз чыга элекпиз. Ал жерде ошо конокторубуз менен, анан кийин биз именно ал жактан уже музыка тармагында баштап биздин Борбордогу жылдыздар менен түз байланышта не дейт эле, баягы живой музыка кандай деп коет эле, ошол музыка менен ырдап түз Салам медианын эфиринде Кудай буйрса алдыда ошолор чыгат да. Бул эми 1-2 айдын ичинде эле болуп турган нерсе. Жакын арада Кудай буйрса. Эми Гүлбарчында азыркы учурда FM 106.4 толкун да. Бул облус аймагында бардык жетиштүүбү, облус аймагында сиздердин канал? Облус аймагына, радио тармагында. Радио тармагында бизде билесиң эми толуу келгендиктен кээ бир жерлерде тартпай калат, Исфанада, эмеде, Лейлекте деп айтабыз. Анан кийин Кызыл Кыядан көп айтышат бизге. Анан биз азыр ошону дагы план кылганбыз. Именно ошол Лейлек менен Кызыл Кыяга дагы бир эме кылабыз деген максаттарыбыз бар. Бул коюлду планга, Кудай буйрса болуп ишке ашып калса, бул жай мезгилинде башталат деп турабыз. Эми мен айта албайм болуп калат деп. Бирок бул план коюлгандагы ошол нерсени биз июнь-июльдардан баштап ошонун аркалында иштеп баштайбыз. Анан насип кылып ошол эме болуп калса, биз Кадамжай элине, Кызыл Кыя элине, ошо Исфана шаарынын кээ бир жерлеринде тартпай калат, ошол жактарга эме кылабыз. Ачып бересиздер, ошондой эмелерибиз бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгүбүз, бизде Салам радиосунун өзүнүн пресс катчысы бар, Нуржамал эжекебиз Москвада, миграцияда, Россияда жүрүп эмгектенет. Ал дагы бизге өзүбүздүн Баткендин элинин ошол жакта миграцияда иштеп жүргөндөрдүн майрамдарын, көйгөйлөрүн бизге жеткирип турганга аракет кылат. Биз дагы аны Салам медианын эфиринен түз берип турабыз. Ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Андан сырткары сиздердин Салам медиа YouTube каналыңыздар да бар, YouTube каналыбыз бар. YouTube каналыбызда азыр 85 миңге чамалап жакын калды. Катталуучуларыбыз. Ошондой өзүбүздүн Facebook баракчабыз бар, өзүбүздүн сайтыбыз бар, өзүбүздүн Instagram бар. Азыр эми сен билгендей бул али мындай утечка кадров болуп турат да. Себеби дегенде айлык маяна деген стабильный болбой калышы мүмкүн. Ошонун эмесинен көп жактан эме болуп атабыз. Бирок дагы план кылдым, ошол Телеграмдагы азыр актуальный болуп кетип атат. Ошол тармактан деле бир информационный эме ачабыз деген пландарыбыз бар. Азыр эми жаш волонтерлор келип баштаганда Инстаграмды дагы күчөтүп, TikTok сыяктуу эмелерди ачып кетебиз деген ар бир өзүнүн планддарыбыз бар. Жакшы, мына Гүлбарчында сиз менен 20 мүнөттөй баарлаштык. Өтө бир жакшы маалымат бердиңиз. Сиздерди дагы бир жолу куттуктап кетем 20 жылдык байрамыңыздар менен. Мындан кийинки ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Кудай буйрса, өзүңүз айткандай Борбордон дагы филиалыңыздар ачылып, жалпы Кыргызстандын радио толкунунда FM 106.4 жаңыртылсын. Анда бир нерсени айтып кетейин, сөзүн бөлүп койдум окшойт. Айта берсиң. Ушул радио Саламдын дагы бир эмеси, мен Улук Бежемдин эмгегин айткым келет да. Азыр айтсаң эстетесиң. Ар жылдын аягында ошол жылдын мыктылары деген аземин өткөрөт да. Саламе бар депчи.
Буну биз өткөн жылы өткөрө албай калдык. Пандемия болду. Баткен облусунда жылдын мыктылары. Баткен облусу боюнча жылдын мыктыларын өткөрүп келебиз. Бул жакта биз жылдын мыктыларыны бир ай бою ошол мыкты адамдарды өзүбүздүн YouTube каналыбызда даңазалап чыгарабыз. Анан ошол жерден анан кийин аземи болуп, бир айдан кийин азем болуп, ошол жерде вручениялар болот. Ошондой мероприятиялерди дагы өткөрүп турабыз. Муну түптөп ушундай кылып өткөрөлү деп Улукбай Амирова эжем өзү уюштуруп баштаган. Ошону улантып келе жатабыз. Кудай буюрса дагы 8 мартка энелердин күнү деп дагы ошондой кечелерди уюштуруп жүрчү эле. Эми билесиң, Баткен облусунда анча мынча мындай жарык маанай тартуулаган майрамдык кечелер аз болот да. Бизде ошон үчүн ошондой эмеде баштаган демилгесини улантып кетебиз деп, Кудай буюрса 8 мартка карата дагы уюштурабыз деген ойлорубуз бар. Болуп, убакытыбыз болуп калса, ошол деле өтөт. Туура, себеби азыр Гүлбарчынжан мына Баткен облусу бүтүндөй коомчулуктун көңүл борборуна да. Баткен облусунан жакшылыктардын, жакшы жаңылыктардын чыгышы бул элдин талабы деп айтсам болот. Жанагындай сиз айткандай музыкалык кечелерди уюштуруу, конкурстарды уюштуруу бул азыркы учурда жогорку талап да. Албетте, ишиңиздерге ийгилик каалайм эже. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Мен бүгүн өтө кубандым, себеби дегенде 20 жылдык тарых бар радио менен баарлашуу бул биз үчүн дагы. Рахмат силерге. Жумушуңарга ийгилик, ушул элдин жакшы ийгиликтерине чагылтып жүрө бергиле. Чоң рахмат сизге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерден жыйынтыктайм. Сиздер менен 20 мүнөт бою Баткен шаарында жайгашкан Салам Медиа YouTube каналынын, Салам Медиа, Салам радиосунун ишмердүүлүгү менен сиздер менен тааныштырдым. Ой пикир калтырыңыздар туугандар, комментарий калтырыңыздар. Жашыңыздарда сиздер дагы FM 106.4 толкунуну угуп жүрсөңүздөр керек. Албетте комментарийлерди күтөбүз, лайктарды күтөбүз. Дал ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.